Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizi keçirimdүүлүгү менен keçirip, rızkı berip atat, den sooluk berip atat. Kança Allah subhanahu wa ta'alaga тоң моюндуу кылып, күнөө жасасак да, ошол замат бизге жаза бербей keçirimдүүлүгү менен канча бизге ырайым кылып жатат. Бул Allah subhanahu wa ta'аланын чоң жакшылыгы. Күл исрафил харам, бардык исрапкерчиликтер харам да. Азыр ушундай бизде көп нерселерде исрапкерчилик болгон себептен биздин жашообузда береке кетип жатат да. Бизде ошол жана дүйнөдөн кайткан бир туугандарына сооп болсун деп бизде жылкы сойгондор толтура, ошондой бука сойгондор толтура. Ошолор бай кедей бүт бар ошондой союштук менен ошо өткөн адамга соо тийсин деген максатта соет кээ бирөөлөр. Булар негизинде шариятта бар, кылса сооп болот, кылбаса сойбосо шарият боюнча күнөөкөр болот деп түшүнгөн үчүн соёбу. Негизи бул шариятта жок. Эч бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде же болбосо ушу пайгамбарыбызды дүйнөдөн кайтканда 40 төө сойгон экен, 10 төө сойгон экен деп биз китептен окуган жокпуз, уккан да жокпуз. Сиздер баарыңыздар китепти, хадистерден, мечиттерден, башка жактардан угуп каласыздар. Сахабалар, чоң сахабалар өткөндө дүйнөдөн кайтканда аларга төө сойлуптур, бука сойлуптур деп уккан жоксуздар. Мындан кийин деле хадисте жок. Ошол бизде биз жөнөкөй эле адамбыз, карапайым эл. Баарыбыз дүйнөдөн кайтабыз. Өткөн өтүп кетти. Ал бизге өткөн адамга жакшылык кыламын, дүйнөдөн кайткан адамга жакшылык кыламын деп бул жашоодо кыйналып жашаса дагы соемун, сойбосом күнөөкөр болом деп карыз алып жатып соет да. Карыз алып жатып соет. Бул шариятыбызда жок. Ошол бизге кыйынчылык, шарият бизди кыйынчылыкка жумшабайт, кыйынчылыкка бизди түртпөйт. Ошол кече жакында бизде Москвадан бир туугандарыбыздан бирөө сүйлөп атат, ыйлап атат да. Ошол жүрөгүндө күйүтү мененчи бизде Москвага барган бир туугандарыбыз дагы иштеп жүрөт. Ошол жактан каза болуп калса, ошол жактан чогултуп акча жыйнашып, аны бул жака жөнөтүшүп атат да. Ал ошо бала багамын, үйүмдө ошо балдарымды адал эмгек менен багайын деп иштеп кеткен. Бирок ушул тагдырдын ар бирибиздин пешенебизде бул дүйнөдөн кайтыш бар. Өлүм кокус келет да. Ал жактан дүйнөдөн кайтып калды, кыйынчылык менен барган. Бул жака келсе дагы союш керек дегенде, анын үй бүлөсү кыйынчылыкта жашайт да. Ал карыздатып жатып союшка эч кандай милдеттүү эмес. Ошону биз баарыбыз туура түшүнүп, ошону мамлекетибизде токтото турган болсок, биздин жашообузга пайдасы тиет. Ошо садака жарияга ошону жумшасак, жок мен сойбой калдым, чөнтөгүмдө акчам бар, чыгарышым керек, чыгарбасам болбойт десе, өзүнүн эле айылына бүтпөй жаткан жолдорун түздөп койсо болот, көпүрө кырып койсо болот, акпай калган жанагындай сууларыны дарыя кызып койсо болот, суу чыгарып койсо болот. Ошол өткөн дүйнөдөн кайткан адамдын атынан, атамдын атынан же апамдын атынан деп ошонун атынан чыгарып койсо, ошол үзгүлтүксүз сооп барып турат. Биз бул жакта ушул жанагы хадисте эң садакалардын жакшысы ач курсакты тойдуруу деп ошого амал кылган адам болуп ач курсактарды тойдурам дейт. Бирок бизде жаназага бирөө дүйнөдөн кайткан болсо барабыз, жаназага турганда казандын башында башка жакта туруп калат да. Бул уят нерсе да. Биз негизи мусулмандын милдети дүйнөдөн кайтканда барып жаназасына көбүрөөк болуп турсак, сооп көбүрөөк болот. Биздин максатыбыз андай эмес. Барабыз, тамак жеп, ал тамак жебей эле жаназага катышпай дагы кайра кетип калган бир туугандар толтура. Биз ошол өлгөнүгө барып тамак жегени бара турган болсок, ошол келбей эле ошол жактан эле бул жактан акчасын жөнөтүп койсо, ошол жактан эле биз курсагын тойгозуп алып келбей койсо болот да. Бул өтө уят нерсе. Ошол биз ошол исрапкерчиликтен арылсак, исрапкерчиликти туура жака жумшасак, биздин элибизде өнүгүү болот, биздин жашообуз жакшы болот. Ошол
бул дүйнөдөн кайткандан кийин ошо исрапкерчиликтер менен көмдүк. Көмгөнүбүздөн кийин аны жөн эле көмүп койбостон үстүнө мурамыр таштарды жасайбыз. Мурамыр таштарды бири-бирине жарышып жасайт да. Мен атам капа болуп калбасын, мен апам капа болуп калбасын депчи. Ошол үстүнө канча жасабасын, бирок периштелер үстүндө бул маркумдун үстүндө ушунча сомдук таш турат, буга жакшы мамиле кыл деп айтпайт экен. Биздин баарыбыздын башыбызда бул дүйнөдө кайтыш бар. Баарыбыз кетебиз. Бул дүйнөдөн эч ким калбайт. Биздин кылган сооп ишибизди багыштай алабыз. Андан башка биз ага үстүгө жасап койгондорубуз бизге ошол өтүп кеткен маркумга эч кандай пайдасы тийбей калат да. Ошол бизде ушул салттарды жоготсок, мусулманча жашай албай атабыз. Маркумубузду мусулманча көмбөсөк, жок деген ошол маркумубузду исрапкерчилиги жок, мусулманча көмүп койсок, бизде иншалла көп жакшылыктарды Алла субхана тағала берет. Ушул исрапкерчиликтердин көбөйгөндүгү себептен Алла субхана тағала ушул кымбатчылыкты, берекени Алла субхана тағала кымбатчылыкты берип, берекени көтөрүп койду. Биз ошол исрапкерчиликти токтотуп, ач курсакты тойдуруу, биз башка нерсеге жумшасак болот да. Чыныгы ачтар бар, чыныгы курсак тойбогондор бар. Биз азыр тоюбузга байлар келип калды, кедейлер келбейт. Ошол биз ошол жакшылыктарыбызды садака жарияга жумшайлы. Садака жария бул өтүп кеткен адамга үзгүлтүксүз соолуп барып тура турган нерсе. Өзүбүздүн элибизге эле пайдасы тиет. Өзүнүн жерине, өзүнүн айылына ошол адамдын атын чыгарыш эмес, ушундай эгер мүмкүнчүлүк болсо, атын чыгарбай эле, билдирбей, ун чыкпастан эле чыгарган садака бул Аллахтын астында өтө даражалуу, өтө сообу көп болот иншалла. Ошо баарыбыз иншалла исрапкерчиликтен арылайлы. Алла субхана тағала жашообузга береке берсин. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчтык, амандык, береке берсин.